Кыргызстандын эң четки айылдарынын бири көк артта турам. Бул Каракулжа районунун Алай Куу аймагында жайгашкан. Тиги ак карлуу тоолордун ары жагы Кытай. Бул айыл азыр Кыргызстандын четки айылы болуп турат. Бирок эгер Атамекен партиясы биз сүрөп аткан идея ишке аша турган болсо, анда бул Кыргызстандын башталышы болот. Бул жер азыр туюк болуп турат. Мындан ары эч жакка өтө албайт. Эч бир мамлекетке кете албайт. Ал эми биз сүрөгөн идея ишке ашса, бул жак улуу жибек жолунун бир өңүрү болуп калмакчы. Кытай дүйнөгө ачылуунун түрдүү жолдорун издеп атат. Өзүндөгү жүктүү товарды дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүнө сатайын деп жол издеп атат. Ал жол Кыргызстан аркылуу өтөт. Жок эле дегенде мына биздин коңшу мамлекеттерге Кыргызстан аркылуу өтөт. Кыргызстан Кытай үчүн чоң дарбаза. Ошол дарбазанын бири бул жерде. Дарбазаны ачып койсок эле Торгарт, Эркештам сыяктуу мына жерден бир жүк өткөргөн транзиттик жол ачылат. Атамекен партиясы Кыргызстандагы трансулуттук, трансчек аралык жолдорду ачуу, ички жолдорду кеңейтүү маселесин эң негизги приоритеттик программасы катары эсептейт. Ошонун бири мына ушул жол. Ушул жолду ачуу боюнча мыйзам буга чейин деле Атамекен партиясы тарабынан кабыл алынган. Мыйзам бирок иштебей турат. Биз эми мүмкүнчүлүк алып келип калсак, ушул жол маселесин көтөрүп чыгабыз жана аягына чыгарыш үчүн күрөшөбүз. Бул жолдун эң ыңгайлуу жери Эркештамга караганда кыйла кыска. Ошко жетиш үчүн. Андан тышкары бир эле ашуу болгондо дагы жапыз ашууну башып өтөт. Мына ошондуктан экономикалык, географиялык, геосаясий жагынан дагы абдан ыңгайлуу. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Атамекенди тандаңыз, анын ичинде номер 3-Али Токтокуновду тандаңыз.